Адамдын жаны бул да аманат. Жаныңды өзүн өзү эле бир немеге апарып таштаган, өлтүргөн болбойт. Бирөөдү өлтүргөн да болбойт, өзүңдү өлтүргөн да болбойт. Кур'ан-ы Каримде Алла Таалам "Вала тулqu bi aydikum ila tahluka" дейт. Атайла өзүңөрдү өлтүрбөгүлө дейт. Өлтүргөн харам. Бирөөдү өлтүргөн да харам, өзүңдү өлтүргөн да харам. Алла Субхана ва Таала бизге ушундай дин берген, аны эмне кылабыз? Жаныбызды сактайбыз. Бирөөдү кол салганга да болбойт, өзүңө да кол салганга болбойт. Бул иштердин бүт бардыгы харам. Үчүнчүсү акыл. Акыл эң чоң немат. Ушул акыл менен биз Алланын астында таразалайбыз, таразада болобуз. Алланын астындагы мукарраб болгон себеп дагы акыл. Акыл имандан кийинки эле чоң немат, туугандар. Ошон үчүн акылы жок инсанды шариатта марфуул калам дейт. Марфуул калам деген эсеп китеп жок деген сөз. Жинди адам. Аны Алла Тааланын эсеп китеби жок. Бизге берилген, мукаллаф болуп берилгенден кийинки эле эң чоң немат акыл. Акылга, билимге жараша Алланы таанып, ошончолук Аллага жакындай бересиң. Ким акылы менен, билими менен канчалык Аллага жакындаса, ошончолук Алланын жакын досу болот. Ошон үчүн шариат берген акылыңды сактагын дейт. Аны арак ичип, мас болуп, баңги заттарды чегип, башка кылып, акылыңды жоготпо дейт. Ал берген чоң немат. Аны өзүңдөн өзүң жок кылып албагын акылыңды, Алла берген акылыңды сактагын дейт. Ошон үчүн акылды сакташтагы милдетибиз.